көчө улица Байтемирова 820 метр, бул өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен эме болду. Жасалды. Тетиги тротуардын бер жактарында бир жолу жакшы кылып койушуңар керек экен. Ооба, жасап успели просто. Ошолорду жакшы кылып койсоңор, мында ары бери красиво болуп турган жакшы да. Тетилердин баарын озеленение кылышыңар керек. Ооба, азыр эми тетиги жээкти дагы тигине. Ооба, эми Кудай кааласа. Могу жерде да жол жок болчу, Садыр Кожоевич. Жол жок болчу. Тротуар менен могу бир аз жетишпей калдык. Жаңы жол курушту да бул жерде. Жаңы жол курдук. Бул до конца Кроттун жолуна чыгат. Сүйлгөн үйлөрдү бердиңерби, ордуна үйлөрдү? Бердик, бардыгын бердик. Квартира бердиңер? Квартиранан жери бердик. Болду, рас болуптур ошо. Калтырбай эме кылбаш керек да, мындай. Ыйлатпаш керек да. О, столбанын тегерегинде эме болот экен да, тротуар, Ооба, Кудай кааласа. Оң жагында. Ооба. Тиягында да тротуар болобу? Ар жагы эки жагында тротуар болот. Жакшы экен. Бүгүнкү күнү биздин шаарыбызда официалдык түрдө 500 миң адам болсо, фактически биздин шаарыбызда 800-900 миң эл жашайт. АТРден кийинки биздин жалпы аянтыбыз 2 эсе көбөйүп 39 миң гектар болду. 231 муниципал кызматкер иштейт. 36 мекеме ишкана бизде иштейт. 6 МАП жана 3 айылдык аймактык башкармалар бөлүнгөн шаарыбыз. 75 шаарыбыз мэр болуп келгенден бери ушул августка чейин бизде 33 көчө асфальт төшөө иштери башталды. Болуда азыркы күнгө биз тапшырган көчөлөр да бар. 2 базарыбыз чоң базар курулду. 4 көпүрө, 50 балдар аянтчасы, 69 кош каржылоо. Кош каржылоо бул мамлекетибизде биринчи пилоттук программалардын шаарыбызда. Негизги сиз бизди колдоп ушул шаарыбызга акча бөлдүрүп бердиңиз. 2 миллиард 586 миллион сомго биз жалпы 11 көчөнү асфальт төшөдүк. Жалпы 21 көчөнү шаарыбыздын атынан сизге чоң башчылык билдиребиз. Экинчи биздин чоң долбооробуздун бири бул 8 канал шаарыбызда. Бул уникалдуу шаар болгондон 8 канал агат. Ошо 8 каналды бошотуу боюнча чоң жумуштар аткарылган. Бул жумуштарды аткарууда өзү туруп ушул ар бир каналды бошотуу боюнча чоң жумуштар болуп жатат. Бүгүнкү күндө мына Ош шаардык муниципалдык такси кызматы да ачылды. Акыркы мына 1-2 күндө биздин жумушубуз башталды. Пилоттук программа болуп, приложениябыз да ачылды. Кудай буйрса Кыргызстан боюнча ушул жайын аңгабыз даярбыз. Эко таксилер электромобилдерби? Электромобилди сактайт өзү. А беркидей болсо такташ кыйын. Бара-бара бүт өлкөнү таксилерди электромобиль басат. Эмки аркы жылдардан баштап. Мына могу жерден баштап дейт, машина баратпайбы? Ушул жерден баштап жол жок болчу. 4 үй бар болчу, 4-өөнү тең көчүрүп, бирөөнүн бияктан көчпөйм деле бияка татаңга үй салып бердик. Мына сол жакта көрдүңүзбү мына? Ушулду салып бердик. Молодец, мына. Этетин турат хозяйны. Эмне деген эмгек? Жакшы эмгек кылып атасың, молодец. Оң жакта карап койсоңуз, оң жакта полный тетиги актилектин курган до конца тротуар кылдык. Эки жагынан жок болчу. Западный. Тротуар жок болчу, вообще такыр жок болчу. Эки жагынан тең тротуар кылып жасадык, освещениеден койдук. Сол кайдаңыз. Мынакей. Оң жагын карасаңыз, мынакей бүт сквер жасап атат. Полностью бактарды тигип, брусчаткаларды коюп. Ош шаары жаңыланып өх деп аткан экен. Оштар жаман сүйдүп атат. Шаар өзү өх деп аткан экен. Наконец-то бир шаарга окшойт экен деп аткан экен да. Кайра асфальт башкача чейин бир 10 жыл кетет да. Ал убакта уже дагы балына пайда болот, колея пайда болот. Бул жерди кийин фреза кылып туруп кайра зыңкыйта басып койсо эле, ал убакта уже биздин өзүбүздүкүлөр опыт алып калат. Асфальт укулатчыгың дагы, таптагычың дагы зыңкыят сонун болот. Болду, мындан ары өзүбүздүн эле диги компанияларга, Минтранска эле эме кылыш керек. Минтранска дагы техника алып беришибиз керек. Ар бир райондо бирден асфальтта укулатчыгы, анан жетиштүү техникасы болуш керек. Мисалы Бишкектен, Ош чүйдөн таш барбаш керек. Мисалы көлдө бир айылды асфальт басам десе, бир 2 айылдын ортосун. Райондоку эле ДЭУнун эле техникалар барып эле баса салыш керек да. Илгери Союз мезгилинде ошондой болчу да. Союз мезгилинде ошондой болчу. ДЭУнун эле техникалар бара калып эле райондун эмесин басып ташташчу.
Keyin çaçırады, öldü ketти баардан. Mo oң жакта бүйөттүгү mo окуучулар бар болчу да. Ve алар менен бир аз талашып, урушуп, жылбайбыз деп, эмне жылбайсыңар? Муякта болчу да. Деди жаш машина. Мен өзүм үчүн алып атам, бул сага деп дебесиң да. Эл үчүн алып атам да деп. Сигнал берип. Шаар үчүн, кийинки көмөк үчүн алып атабыз да. Бата берип атат. Эрдем мечити. Ооба. Баары салам болдуңузбу? Сонун болду, өзүбүз көрүп койгон сонун болду. Акча берген, текшерет экен бул дейт да. Sen маған списогун бересиң, мына моулардын үйүн буздум эле, ушуларга үй керек болуп атат. Алып кел, жибер, сразу эле неме кылабыз. Жарайчы, все. Распоряжение менен эле берип киргизип таштайбыз. 3 комнат болсо 3 комнат, 2 комнатка берчүлөргө 2, 1ге берчү, 1 өзүң караштырып көрөсүң. Все, жарайчы. Кандай вообще. Бирок шедер эле 2-3 комнат эле бере бер, баягы жер там менен этажды салыштырып болбойт да.